Абу. Азыр сразу баштайсың ба? Сиздер көргөн жаркыраган тонук эфир артында жүздөгөн кадр сыртындагы кызматкерлер эмгектенет. Алардын бири эфирди көрккө келтирген, жарык берип аны башкарган кызматкерлер. Теле көрсөтүүдө видео образдарды жаратууда жарык берүү башкы ролду ойнойт. Эфирдеги жарык композициялык көрүнүштү жаратат. Балансты камсыздап, гармония тартуулап, контраст берет. Бул жерде көбүнчөсүн концерттик передачалар тартылат, шоулар тартылат. Ошого байланыштуу мына бул жерде 1, 2, 3, 4 пульт менен башкарабыз. Основной светтин мынакей пульт азыр мурун бул эски свет турчу, эски пультта турчу да. Азыр биз жаңы мына 2-3 жыл болуп калды, могуреке планет через эмеге өткөзүп, управленияны эмеге өткөзүп алганбыз. Планшет менен жерден туруп, студиянын ичинен ары бир точкага базып барып, ошол жерден өзүң башкарып алсаң болот. Мисалы мынакей 4-чү светти берден күйгүзүп, бул жерден күйгүздүм мисалы, күйгүзүп туруп, азыр мына запись жүрүп атканына байланыштуу анын баарын башкара албайм. Анан кайра бул жерден 4-чү приборду набор кылып, бу жерден оңго, солго, башын өйдүлдөй кылып, мындай жайылып ийип, жосо чогултуп келип, бир жер точкага коюп алганга мүмкүнчүлүк бар да бул жерде. Ал эми телекөрсөтүүдөн кеткен ар бир материал монтаж жасаган кызматкерлердин кол алдынан өтөт. Алар ар бир видео материалды шөкөттөп, иретке келтирип, анан эфирге кетиришет. Журналисттер съемкага барып баарын тартып келишет. Ошону үн кошуп, звугун тазалап, кээ бир синхрондорду дагы лишний сөздөрдү алып салабыз. Аягында музыка кошуп, бүт эффекттерди кошуп, ошо эфирге даярлап беребиз. Монтаждын негизи жумушу оор, билинбеген менен аябай майда жумуш. Ал эми эфир жылдыздарынын жана конокторунун жаркырап сулуу чыгышы гримдөөчүлөрдүн эмгеги. Гримди жасаганда эң биринчи бул ведущийлерге, алып баруучуларга жагыш керек. Эмне үчүн дегенде, булар ошондо өздөрүнө грим, чачтары, прическалары жакса, ошондо өздөрү мындай уверенно болуп сонун алып барат да передачаны дагычы. Теле көрсөтүү бул чыгармачыл таланттуулар үчүн түзүлгөн ири аянтча десек болот. Бул жерде өз кесибин сүйүп иштеген, кесипкөй инсандардын башы бириккен. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.